болбойбу? Театр жан дүйнөнүн күзгүсү деп Россиянын мамлекеттик академиялык ичи театрынын алдындагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында 4 жыл билим алган студенттер бүтүрүү алдындагы дипломдук спектакльдери менен Бишкекке келишти. Жылда 2002 жылы акыркы жолу ошол Москвадан бүтүп келишкен. Ошол ойдон бир топко чейин токтоп калды эле, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп 3-4 жылдык Маданият министрлигинин эмгеги менен ошол жактардан сүйлөшүүлөр Россотрудничествонун эмгеги менен 21-жылы бир чоң труппа кабыл алып, кыргыз студиясы кайра жанданып, мына 5-студияны кабыл алып беришти. Бул үчүн биринчиден Москванын ошол сотрудниктерине, мугалимдерине баарын ыраазычылык билдиребиз, биздин Маданият министрлигине. Булар ошол жакта 4 жыл окуп, быйыл кыргыз студиясы Москвада Малый кичи театрдын ичиндеги Михаил Семенович Шепкин атындагы жогорку окуу жайын институт деп коет, ошону бүтүрүп келишти. Карабай кыюлга ижарага керек деген экенсиздер. Коллегиялык асессор кызматын аткаргандыктан Шепкин атындагы театр окуу жайынын кыргыз студиясында билим алган студенттер үчүн окуу жай абдан жакшы мектеп болгон. Көп курсташтарым институт культура искусствода окуган, кээ бирөөлөрү кыргыз драмдын училищесинде окуган. Баары эле билген актёрдук чеберчилик кандай кыйын экенинчи, бирок Москвага келгенде ойлогонбуз кыйын болот го, анткени Московский школа, Станиславский эмен 100 жылдык системасын жараткан жери ошол деп деген менен келгенде 2 эсе эмес 10 эсе кыйналдык да. Биринчи курста аябай көп эмелер болгон. Мен кетем, окуудан кетем, мен буга чыдабайт экенмин деп. Ага карабастан, бирок биринчи курсту эгер бүтүп калсаң, андан ары уже улап кете бересиң да, автоматически. Окуу жай башкача эме историясы бар да. Анын деле мындай кармап калат экен. Шепкин атындагы театр окуу жайынын кыргыз студиясына билим алган бүтүрүүчүлөр Шекспирдин Ромео менен Жульетта, Гогольдун Үйлөнүү спектакли менен кошо атайын концерттик программа тартуулашты. Аларга бирден бир билим берген профессор Дмитрий Казнов дагы Бишкекке келген. Надо сказать, что работали они достойно. Менин атам дал ушул окуу жайда эмгектенип көп студенттерди тарбиялаган. Мына ушул жолду мен да тандап бүгүн кыргыз студенттерге билим берип келем. Чындыгында эле мына ушундай таланттуу балдарды тарбиялаган биринчиден ата-энелерге ыраазымын. Жалпы Кыргызстанга 22 бала толук түрдө 4 жыл билим алып өз жерине келишти. Алар эртеден кечке даярданып, өз элине татыктуу өнөрлөрүн тартуулап жатышат. Мен буларга келечекте театр өнөрүн тааныткан мыкты адистерден болушун каалайм. Ал эми жылуу тосолгон меймандос кыргыз элинде дайыма тынччылык болсун деп айтар элем. Москвада билим алган кыргыз студенттер өлкө ичиндеги гастролдук тур менен аймактарды кыдырып башташты. 4 жыл алган билиминен улам атайын спектакльдерде роль жаратуу менен бирге уядан учкан турушат. Айырмасы бар экен. Бул жактан деле алган, бирок тил жактан старый школа болгондуктан Станиславскийдин эмеси боюнча системасы боюнча окудук. Айырмасы бар. Өзүмө жетиштүү эле билим алып келдим деген ишеничтемин. Биякта караганда мен бул жерде да окугам. Бул университетте КГУКИ профессор Бешналиевада. Анан салыштырмалуу аябай эле чоң. Чынында бияктагы группалаштарыбыз да жакшы окуп отур. Биз дагы алардан калбай дегендей жогорку билимди алдык тил жерде. Невозможно научить, можно научиться деп. Алар болгон нерсесин баарын кылды. Биз алышынча билимди алып аракет кылдык. Эми өзүңүздөр көрүп аткандай фестиваль гастроль менен келдик. Гастролдо 6 областтын баарын кыдырдык. Азыр Бишкекте коюп атабыз, өзүбүздүн ордолуу, өзүбүздүн столицабызда. Мындан кийин азыр Нарынга жолго чыгабыз, буну бүткөндөн кийин. Нарынга да барып, класс концертибизди тартуулап, андан кийин Көлгө барып, Көлгө да класс концертибизди тартуулайбыз. 4 жыл ичинде биз аябай жакшы билим алдык. Биз биринчи курска барганда эч нерсени билбей, аябай кыйналып, көбүнчө ооруп, Москвага көнө албай ушинтип барганбыз да. Анан биринчи курстан баштап бизге мындай этюдтардан, жаныбарлар туурап, ушинтип үйрөнүп баштадык. Экинчи курста уже биз мындай отрывоктарды бере баштады. Экинчи курста сразу спектакль ойноп кеткен жокпуз. Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында билим алган бүтүрүүчүлөр Ош, Жала, Бат, Нарын, Ысык-Көл жерлеринде өнөрлөрүн тартуулашып, кайра Москвага барып дипломго ээ болушат. Булар Ош театрына бөлүнүштү. Ош улуттук театрына, Султан Ибраимов атындагы. Ошол театрга барып иштешет буюрса.
Ең бір жаңылық, ең бір сүйінішті нәрсе мамлекет Ош шаарынын мэри ар бир балага жаңы бирден комнаталуу үй белек беришти. Бул балдар биз 8 дипломдук спектакль менен келе жатабыз. Бул спектакльдердин арасында Шекспир бар, орус классикалары бар, американский классика бар и класс концерттери бар. Ошону менен ошондой бир чоң иш менен, жумуш менен, олжо менен келдик. Шепкинскийде бүтүп келди балдарыбыз. Ошонун ичинде өзүмдүн балам да бүтүп келип, жүрөк сүйүнүп турган кез. 2 күндөн бери бүгүн 3-чү күн спектакльдердин класс концерттерин көрдүк. Эң сонун даярдыкта баары бир эми школа күчтүү көрүнүп атат. Кудай буйрса келечекте көптөн үмүттөндүргөн кыздар, жигиттер бар экен. Ошол куттуктайм.